азыр иш-чарабызды расмий ачып берүү үчүн Кыргыз-Түрк Манас университетинин теология факультетинин деканынын жардамчысы доцент доктор Бакыт Мырзарайымов агайыбыз келмектүү. Саламатсызбы агай, кош келиңиз, сизде. Алейкум салам, рахмат. Урматтуу бүгүнкү онлайн таанытуу программасынын катышуучулары, кош келиңиздер демекчимин. Мына шартка байланыштуу биз таанытуу программаны онлайн түрүндө жүргүзүп атабыз, бирок техникалык кичине мүчүлүштүктөр болуп кетти окшойт. Кээ бир катышуучуларда видео көрүнбөй калды чамасычы. Мен дагы көрө албай калдым. Анан мен үнү угуп атам, бирок экрандан эч кимди көрө албай атам да. Бирок ошентсе дагы ушундай болуп калат да, эми тилекке каршы. Азыр 12 катышуучубуз бар экен. Ичинде абитуриенттер болсо, быйылкы 11-классты бүтүргөн абитуриенттерибиз болсо, же жалпы эле ошол факультет жөнүндө маалымат алайын деген катышуучулар болсо, мен кыскача бир маалымат бере кетейин. Биздин теология факультети Кыргыз-Түрк Манас университетинин алдында 2011 жана 2012 окуу жылында өзүнүн ишин баштаган. Ошол учурдан бери мына өзүнүн эмгегин, билимин талыкпастан берип келе жатат. Биздин факультетибизде азыркы учурда 2 бөлүм иштейт. Дин таануу жана ислам таануу бөлүмдөрү ачылган. Ошол теология факультети ачылгандан тартып эле. Анан быйылкы жылы мына биз 4-үнчү бүтүрүүчүбүздү бердик. 4-үнчү жылкы бүтүрүүчүбүздү. Бүтүрүүчүлөрүбүздүн жалпы саны быйыл 80ден ашты. Ошондой эле биз бүтүрүүчүлөрүбүздү кээ бир ийгиликтүү жеткен бүтүргөн бүтүрүүчүлөр үчүн биздин факультетте магистратура жана докторантура программалары ачылган. Бул магистратура жана докторантура программалары ошол эл аралык деңгээлдеги эл аралык программалардын негизинде ачылып, ошол стандарттарга толук жооп берген бөлүмдөр бар. Магистратура жана аспирантура, докторантура боюнча. Азыркы учурда 30дан ашык магистрантыбыз бар, yüksek lisans деп коебуз. Алардын ичинен бир 15и бүткөн азыр. Дагы 8и сабак учурун бүтүп, азыр диссертация илимий изилдөө иштерине баштады. Ошондой эле докторантурабызда бир докторантыбыз азыр илимий диссертациясын аяктоо алдында турат. Ошондой эле 8 докторантыбыз окуусун улантып жатат. Биз теология факультетине келген студенттерге диний билим алуу жагынан жогорку деңгээлде илимий негизде илим алыш үчүн бардык толук шарттар бизде түзүлгөн. Жана бизде азыр Кыргызстандан жана Түркиядан келген ошол өзүнүн дин багытындагы адистер, ошол тармакта илимин жактаган доцент, доктор, профессор агайларыбыз өзүнүн илимин азыр талыкпастан бизге, биздин студенттерибизге берип келишет. Ошондой эле факультетибизде ар кандай маданий, социалдык иш-чаралар, студенттер менен өткөрүлгөн ар кандай илимий иш-чаралар жылына белгилүү даталарда өткөрүлүп турат. Ошондой эле биздин мындай ачык эшик күндөрүбүз болот. Жылда бүтүрүүчүлөрү мектепти бүткөн абитуриенттер үчүн ачык эшиктер уюштурулуп, ошол ачык эшиктерде факультетибиз жөнүндө мугалимдер тарабынан, студенттер тарабынан ар кандай таанытуу иштери жүргүзүлүп келет. Ошондой эле факультетибиздин алдында атайын ошол бүтүрүүчүлөрүбүз үчүн, студенттерибиз үчүн лабораториялык мечитибиз бар. Абдулкерим Сатык Бурахан мечити деп айтылат. Ал жерде ошол теология факультетинде окуган студенттер үчүн практикалык иш-чаралар жүргүзүлөт жана андан сырткары ошол жөнөкөй эле элибизге дагы ошол диний илимий жактан агартуу иштери боюнча дагы ар кандай жардамдар, көмөктөр көрсөтүлүп кетет. Мындан тышкары студенттердин өз алдынча клубтары бар, спорттук клубтары бар, ар кандай маданий иш-чаралар боюнча клубтары бар. Ошолор менен студенттер өз ара мындай активдүү иш-чараларды жүргүзүп турушат. Бул билим алуудан тышкары. Мына быйылкы учурдагы мына пандемияга байланыштуу окуу шарты онлайн түрүндө жүргүзүлгөндүктөн ошодо дагы студенттерибиз мындай активдүү катышып
баары мындай ийгиликтүү жетишкендиктерди мындай статистикалык маалыматыбызда ошол нерселерди бизге көрсөттү. Демек студенттерибиз ушул онлайн билим алуу системасында дагы өздөрүнүн активдүү көрсөтө алышты. Ошондой эле бүтүрүүчүлөрүбүз быйыл 33 бүтүрүүчүбүздү чыгардык быйыл. Алар дагы ушул онлайн иретинде бардыгы 4 жана 5 деген баа менен мындай ийгиликтүү бүтүштү да. Буга чейинки бүтүрүүчүлөрүбүз жөнүндө сөз кыла турган болсок, быйыл мына 4-үнчү бүтүрүүчүлөрдү бердик. Мындан мурдакы 3 жылдын ичинде бүткөн бүтүрүүчүлөрүбүздүн көпчүлүгү азыр чет өлкөлөрдө ушул багытта өздөрүнүн магистратурада жана докторантурада өздөрүнүн илимин улантып жатышат. Көпчүлүгү азыр Түркия мамлекетинин ар кандай жогорку окуу жайларында ошол дин тармагында жогорку билимдүү адис катары магистратура жана докторантурада илимин улантып жатышат. Мына быйылкы жылы дагы 3 бүтүрүүчүбүз ошол Түркиянын түрдүү жогорку окуу жайларына ошол жакка өтүп, мына быйыл эми шартка байланыштуу мына абал турукташып кетсе, мына күз айынан баштап ошол Түркияга окууга кетишет буюрса. Факультет боюнча жалпы токтолуп айта кетчү нерселердин кыскача ушул. Анан сурооңуздар болсо, мен ошол суроого ылайык жооп бергенге дагы даярмын. Рахмат агай, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр сиздер көргөндөй эле биздин дамытуу элимиздеги азыркы заманбап технологияларга бардыгы кошулган. Жаңы заманбап мечитибиз дагы бар, агайсы айтып кетти. Анда эмес абитуриенттер, сиздердин суроолоруңуздар болсо, бул жакта чатка жазсаңыздар болот. Биздин азыр таанытуубузду улайбыз. Азыр болсо биздин бүтүрүүчүлөрүбүзгө кезекти берсек, геология факультетинин 2016 жылдын бүтүрүүчүсү Аязбек Атамкулов. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Аязбек мырза, микрофонуңузду жандырып алсаңыз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, кош келдиңиз. Сизге кошулганыма кубанычтамын. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу абитуриенттер жана урматтуу Бакыт агай, Адилет. Бүгүнкү жолугушууну уюштурган жалпы жамаатка терең ыраазычылык билдирем жана бүгүн бизди тайын ушул теология факультетин тапшыруу үчүн бизге кошулуп, биздин пикирлерди күтүп аткан досторго дагы чоң саламымды айтам. Мен 2016 жылы ушул теология факультетинин исламтануу бөлүмүнүн бүтүүчүсү болуп эсептелем. Өзүм жөнүндө жумуш тажрыйбам жөнүндө да бир аз айта кетейин, анан болсо теология факультетине кезек беребиз. Өзүм университетти бүтөр менен Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратына караштуу Иман деген фонддо координатор болуп 1 жыл, анан түштүк регионго жооптуу болуп 1,5 жыл иштеп калдым. Андан кийин 2018 жылдын күзүнө чейин иштеп, 2018ден бери ушул күнгө чейин өзүбүз жеке тармакта азыр алектенип жатабыз. Ошол эле учурда биз коомдук иштерди дагы ушул теологияга тиешелүү жана жалпы эле социологиялык багыттарга тиешелүү коомдук иш-чараларды алып баруудабыз. Теология факультети бул, мен бүгүн теология факультетинин бир видеосун бөлүштүм. Теология факультети дегенде бир сөз эске келет. Бул адамзатка бир асыл сапаттарды үйрөткөн, адамзаттын асыл бейнесин камтыган бир куттуу үй деп айткым келет. Анткени биз теология факультетинде эң оло адамзатка тиешелүү, адам баласына тиешелүү адеп акылакты, адамгерчиликти жана адамга тиешелүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мурас кылган ушул адеп деген нерсени үйрөндүк десек болот. Анткени эч бир башка факультет бизге адепти үйрөтпөйт экен, эч бир башка факультет бизге адам болууну үйрөтпөйт экен. Бардыгы бир кесипти үйрөтөт, бирок адам болгондо эч бир кесип үйрөтпөйт экен. Теология бизге мына ушуну үйрөтөт, эң оло. Мен бул факультетке негизи кокусунан келип калгам. Көп теология факультетинин студенттери ушул менин жолума окшош болуп кокустан келип калган достор бар. Бирок ар биринин теологияны бүтүп жатканда сурасаң, ар биринин жообу төмөнкүдөй болот да. Эгер ушул теология факультетин окуп калганыңа өкүнөсүңбү же кандай деп сурай турган болсоң, бардыгы тескерисинче эң бактылуу адам экендигин, ушул теология факультетин окуп калгандыгы бул Кудайдын ага бир берген белеги же болбосо ушул факультетти окуп калганы менен сыймыктангандыгын айтышат да.
Анткени өзүңүздөр да тапшырганда байкап көрөсүздөр. Бул факультетте бир башкача аура бар, башкача бир дүйнөсү бар. Биз теология факультетин чоң бир үй бүлө деп коебуз. Биз университетти бүгүн бүтүрүп кеттик, бирок дагы эле факультетибизден, университетибизден мамилебизди үзгөн жокпуз. Ушул күнгө чейин биз бир тууган катары, кээ бирлерге ага катары, кээ бирлерге дос катары, кээ бир агайларыбыз менен ага ini катары дагы эле мамилебизди улантып келүүдөбүз. Теология факультетинин дагы бир актуалдуулугу бул бүгүнкү күндө Кыргызстан билесиздер Бакыт агай дагы угуп отурат. Мынакей Бакыт агайыбыздын дагы темасы ушул мазхабтар тарыхы, диндер тарыхы деген темада терең өзү доктор болуп эсептелет. Агайыбыз дагы жакшыраак билет. Кыргызстанда бүгүн абал абдан диний абалдар абдан оор. Ошондуктан бул диний абалды жөнгө сала турган, адамдарга туура багыт бере турган бул теологдор болуп эсептелет. Анткени биздин факультетте биз бир канча диндер жөнүндө окуйбуз, бир канча диндердин тарыхын окуйбуз, мазхабтарды окуйбуз, жамааттарды окуйбуз, алардын келип чыгышын, өзгөчөлүктөрүн, айырмачылыктарын, бүгүнкү күндөгү таасири жана башка ушул сыяктуу бир канча өзгөчөлүктөрдү окуп чыгабыз жана ушул билимибиз менен эртең коомго чоң бир сабак же болбосо пайда алып келе алабыз десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү күндө чындап эле Кыргызстанда эмес, керек болсо дүйнө жүзүндө кырдаал абдан оор болууда. Дүйнөлүк аренада байкап көрсөңүздөр, кээ бир согуштар ушул диндердин айынан келип чыгып атат, кагылышуулар диндердин айынан келип чыгып атат. Биз болсо ошол кагылышуулардын алдын алууга, тынчтыктын сакталуусуна биз өзүбүздүн билимибизди, теология факультетинен алган маалыматтарыбыз менен, билимибиз менен элге, адамзатка кызмат кылсак болот жана тынчтыктын сакталуусуна өзүбүздүн салымыбызды албетте кошсок болот. Негизи теология жөнүндө айта турган сөздөр абдан көп, бирок мен кыскартып көбүрөөк балдардын балким суроолору болсо, ошол суроолордун негизинде сүйлөп бергенге аракет кылайын. Адилет, эгер мени угуп жаткан болсоң, өзүң суроолорго да кезек бергенге аракет кылсак. Чоң рахмат Азизбек, жакшы кеңештер үчүн. Бул жакта суроолорду берип жатышат. Агай, сиз дагы болсо чаттан окуп атсаңыз керек. Ортуга карайбы бул факультеттен суроолорду бериптир, кантип тапшыруу керек, канча балдан жогору алуу абзел дейт. Мен бул факультетке быйылкы жылы бир өзгөчө шарт киргизилип атат, мына пандемияга жараша. Жылда Манас университети өзү жана ОРТ балдан 110 балл алган балдар гана Манаска тапшырып, анан ошол балдардын ичинен өзүнчө экзамен алынып, ошонун ичинен гана балдар тандалып алчу. Быйыл болсо андай болбой турган болду. Быйыл жалаң гана ОРТнын эсеби менен буюрса балдар кабыл алына турган болуп атат. Бирок мына ОРТнын жыйынтыгы чыккандан кийин ошол талонуңуздарды алып, ошол университеттин жакын жалдакы кампустагы имаратына келип, ошол жерден да кошумча маалыматтарды алсаңыздар болот. Ошол талондун негизинде кайсы кандай кылыш керек, ошол жерден да кошумча шарттарды силерге түшүндүрүп беришет ал жердечи. Анан канча балдан жогору алынат, бул болсо биздин билим берүү министрлиги тарабынан кабыл алынган эң минималдуу 110 балл деген чек бар. Ошодон жогору алган балдар гана келип тапшыра алышат да. Шарт ошондой. Анан ислам таануу бөлүмүндө быйылкы жылы ошол ОРТнын негизинде эле алынат. Бул шартка байланыштуу болуп атат. Быйылкы жылы бир өзгөчө абал болгондугуна байланыштуу. Быйыл бүт эле факультеттерге, бүт эле бөлүмдөргө ошол ОРТнын негизинде алынат буюрсачы. Ошол. Дагы башка суроо болсо? Жакшы суроо берди, жооп болду агай. Быйыл ошо пандемияга байланыштуу кыздардын өзгөчөлөнүп, бул жылы жок экен. Мына кийинки суроону берсек, ассалому алейкум. Сабактар кайсы акыда жана мазхаб боюнча өтүлөт дейт агай. Бизде теология факультети негизинен имам Азам Абу Ханифе жана Матуриди мазхабы негиз кармалат, бирок бизде ошо башка диндер дагы, башка мазхабтарда мындай маалымат иретинде окутулат. Анан
биздин Кыргызстан билесиздер, ошол акыйда боюнча имам Матуриди акыйдасы жана мазхаб боюнча имам Азам Абу Ханифенин мазхабында биздин студенттер, биздин мугалимдер бүт теология факультети негизинен ошол эле багытта кетет, иш алып барат да. Анан бизде ошол ар кандай предметтерибиз бар. Диндер тарыхы, мазхабтар тарыхы, философия, тафсир, калам, хадис түрдүү сабактарыбыз бар. Ошол сабактарда дагы кез менен башка мазхабтардын баягы көз караштары дагы бул жерде окутулат. Эми буну ошол мазхабты сураган балада туура түшүнүш керек. Анан мазхабты окутуу деген ошол мазхабка киргизип берүү же кабыл алдыруу деген нерсеге жатпайт да. Бул биз бүт диндер боюнча, бүт мазхабтар боюнча жалпы студенттерге маалымат беребиз. Анткени дегенде биздин бүтүрүүчүбүз, бизде теология факультетин окуган студенттер, бүтүрүүчүлөр булар жогорку билимдүү дин адиси болуп даярдалышат. Жогорку билимдүү дин адиси. Ушунун алдын сызып коюш керек да. Анан бул жерде биздин факультеттин бир өзгөчөлүгү, факультетте бизде эч кандай мындай динге такоо деген түшүнүк жок да. Мындайча айтканда кыз балдар келсе жолук салынышыңар керек, анан эркек балдар кыздарга баарына намаз окушуңар керек деген андай нерсе жок. Бизде ошол нерсени бир гана илимий маалыматтар гана берилет, анан калганы ар бир адамдын өзүнүн ыктыяры. Кааласа ошол нерселерди аткарат, кааласа аткарбайт, ал өзүнүн ыктыяры. Биз андай кылганга акыбыз дагы жок да. Биздин башка окуу жайдардан же кээ бирки мисалы медреселерден болгон айырма ошондой да. Бизде ар бир адам өз эрки менен аткарган ишин өзү тандаш керек. Биз ошого дагы маани беребиз. Ошол. Башка суроо болсо, убактыбыз болсо жооп берейин дагы. Болуптур, буларга мен жооп берип кетсем, онлайн аркылуу кандай тапшырабыз дейт. Манзура Хасанова, сиз болсо биздин Students Check It Manas Edu Check It эжи баракчабыздын Instagram баракчабызга кирсеңиз, биз ошо быйылкы жылы кандай жол менен кайсы онлайн аркылуу тапшырып турганын ошол жактан жарыялаганбыз. Ошондо бул жактан дагы бир суроо бериптир агай, ортодон основной тестке эле карайбы дейт быйыл. Кошумча сабак калынбайт. Биздин теология факультети гуманитардык болгондуктан ошо негизги тест боюнча негизинен көңүл ошолго бурулат да, ошол жагынан каралат. Эми кошумча болсо, ал дагы студент үчүн эми жакшы нерсе да. Бирок негизги тесттен ошол 110дон жогору болуш керек университетке тапшырыш үчүн. Анын ичинен ошол биздин факультетти тандагандардын өзүнүн квотасы бар. Ошол квотага биз эң жогорку балдан төмөн карай ошол квотага ылайыктуу балдар тандалып алынат да. Жакшы, ошондо бул жылы бул жактан дагы суроолорду берип жатат Instagramдан. Теология факультетине бул жылы бөлүмдө 2 бөлүмгө канча студент кабыл алынат деп сурап берген экен да. 2 бөлүмгө 40тан алынат. Ар бирөөсүнө ошондо 40тан. Жакшы. Дагы бизге анкетабызга да жазып кетишкен болчу, ошо жалпы эле суроолордо. Теология факультетин окуп жатып, ошол практикага чет мамлекетке кайсы өлкөлөргө чыга алабыз деп суроо беришкен эле. Биз буга чейин эми Кыргызстан ичиндеки практика чыгуу боюнча бизде проблема жок. Буга чейин чет өлкөлөргө, кайсы өлкөгө практикага чыгардык. Негизинен эле Түркияга практикага чыгардык да. Буга чейин бүт практикабыз айрыкча жай мезгилинде ошол 1 айлык, 2 айлык, 3 айлык практикаларга бүт бардык студенттерибиз ошолго барып катышып келишти. Анын үчүн биз ошол жактагы кээ бирки мекемелер менен, окуу жайлар менен болгон келишим түзүп, ошол жылына келишимдерди түзүп, ошол жака жиберип турабыз балдарды. Эми анын дагы өзүнчө шарттары бар. Ошол эми аны окуган студентке мындай дагы мындай кененирээк аны түшүндүрсөк болот да. Себеби бул жерде ал жака практика жибергенде мисалы кээ бир мекемелер ушундай шарт коюшу мүмкүн да. Мисалы жол киресин мынча процентин төлөш керек, калганын биз көтөрөбүз деген окшош шарттар болот да. Эми аны ошол кээ бир абитуриент студенттерибиз аны көтөрө алышат, кээ бирлер көтөрө албай калат. Ошон үчүн ушундай шарттар болуп калат да. Бирок негизинен буга чейин биз бүт окуган студенттерибиз ушул Түркияга практикага жибердик, барып келишти да. Барып аткарып келишти.
Жакшы, бирок биз теология факультетинен дагы жандай программа алмашуу менен дагы барып келишет ага, э? Ал сөзсүз. Бизде Mevlana программасы бар, Erasmus программасы бар. Ошол программалардын негизинде студенттерибиз ар өлкөлөргө барып алмашуу болуп турат. Мисалы, Түркия менен болуп турат, өзүнүн Кыргызстан ичиндеги университеттер менен дагы башка араб өлкөлөрүндө кээ бир университеттер ошолор менен студент алмашуулар болду буга чейин. Жакшы, рахмат. Биздин көрүүчүлөр, абитуриенттер бул жакта суроолоруңуздар болсо дагы берсеңиздер болот. Биз баардык суроолоруңуздарды жоопсуз калтырбоого аракет кылабыз. Бизге дагы бир чолпон деген кызыбыз жазыптыр. Дагы биздин университетте баардыгы очный болот, заочный деген бизде жок. Дагы суроолоруңуздар барбы? Регистрация боюнча айтып кетсем, биздин Instagram баракчабызга кирсеңиздер, Students Check It, Manas Check It, Edu Check It KG Instagram баракчабызда бүгүн ошол онлайн регистрация боюнча маалыматтарды жүктөдүк. Ошол жактан да карасаңыздар болот. Айта кетчү нерсе, биздин ошол иш-чарабыз буга чейин бүгүнкү 10-чу жолу өтүп жаткан иш-чара 7-майдан башталган. Биздин азыркы учурда бүтүрүүчүлөр тууралуу кыскача маалымат бере кетсем, азыркы учурда биздин Кыргыз-Түркманстан университетинин бүтүрүүчүлөрү дүйнөнүн 44 мамлекетинде эмгектенип жатышат. Жалпы айтканда биздин өзүнүн кесиби боюнча 80% өз кесибинде иштешет. Дагы атап кетсек, биздин ошол иш-чарабыздын баардыгы бизде сакталып, жана биздин YouTube каналыбызда жүктөлгөн. Буга чейин дагы башка факультеттерди көрө албай калган биздин азыркы учурдагы абитуриенттерибиз болсо, биздин YouTube каналыбыз бар. Students of Manas YouTube каналында буга чейин баардык факультеттер тууралуу толук маалыматтарды биз YouTube каналыбызга жүктөгөнбүз. Эгерде дагы кандай сурооңуздар жакшы бүгүн агай дагы бир жолу жооп берип кетсеңиз, ортудан канча балл алган? ОРТдан жана жогоруда айтып кеттим, кийин кирип калган балдар үчүн дагы кайталап коелу. ОРТдан негизги 110 балл болуш керек, эң минимальный университетке тапшырыш үчүн. Анан ар бир факультеттин өзүнүн кабыл алуу графиги бар. Ошонун негизинде ОРТдан эң жогорку балл алган балдардан төмөн карап алышат да негизинен. Ошон үчүн мүмкүн болушунча ОРТдан жогору балл алсаңар дагы жакшы болот. Жакшы жооп берди чолпон. Сизге дагы эскерте кетсек, бул жылы Кыргыз-Түркманстан университети ОРТ менен гана Манаска кабыл алат, жана ошондой эле теология факультетинчи сиз 110дон жогору алышыңыз керек экен. Биз азыр дагы суроолоруңуздар болсо, агай сиз өзүңүздүн да кошумча айтып кетчү нерселериңиз барбы? Дагы жагын кошулганда кошумча айтып кетчү нерсе, биринчи биздин Манас университетинде, Кыргыз-Түркманстан университетинде негизги билим берүү эки тилде жүргүзүлөт, кыргыз жана түрк тилинде. Ошон үчүн мындай мүмкүн болсо, мына жайкы эс алуу учурундагы түрк тилин үйрөнгөнгө аракет кылса дагы жакшы болот да. Ал ошол университетке келгенде бир топ жеңилдиктери болот. Ошон үчүн мына күздө окуу башталганга чейин ошо түрк тили менен алектенип кичине үйрөнүп алгандарын мен кеңеш берип кетем да. Жеңилдик болуш үчүн. Агай дагы бир суроо келиптир бизге. Ислам таануу бөлүмүндө Кур'ан-ы Каримди толук окуп чыга алабызбы дейт. Ислам таануу бөлүмүндө Кур'ан-ы Каримди толук үйрөнүп чыгасыз, толук окуп чыгасыз, толук жаттап чыгасыз. Анын жанында дагы кошумча толтура сабактар бар, аларды үйрөнөсүз. Кыскасы, Кур'ан боюнча бүт бардык нерсени үйрөнүп чыгат. Бул жакта да бир кызык суроо келиптир. Сиздин негизги баллыңыз 180ден жогору болуп, бирок кошумча балл жетпей калса эмне болот дейт. Бул теология факультетине кошумча балл каралбайт. Гуманитардык баллыңызды жакшы болсо өтсөңүз болот экен.
Дагы бизде суроонун жооп берип кетейин. Өзүм кыскача регистрация боюнча биз дагы бүгүн кайсы сайт аркылуу болоорун дагы биз сторис бөлүмүнө биз шилтемени таштап кетебиз. Сиз биздер студенттин Instagram баракчасы менен тыгыз байланышта болуп туруңуздар. Бул жактан кыскача суроолор бериптир. Эгер сиз түрк тилин билсеңиз, албетте даярдоо курсун окубастан биринчи курсту сынак аркылуу тапшырып, эгерде сиздин деңгээлиңиз чын эле түрк тилин жакшы билет деген деңгээлиңиз тастыкталса, анда сиз биринчи курска отурсаңыз болот. Бул жактан да мен бир аз жооп берип турайын агай. Ооба, бир жыл даярдоо казылык учурунда сиздер жалаң түрк тилин үйрөнөсүздөр. Бизде азыркы учурда 14 мамлекеттен келген студенттер окушат. Мисалы, алар жан келгенде алар кыргыз тилин окушат. Түркиядан келгенде кыргызчаны бир жылдын ичинде таза так адабий тилде сүйлөп калышат. Ошондой эле биздин кыргызстандык абитуриенттер бир жыл түрк сабакта тилин үйрөнүп, анткени биздин Манас университетинде эки тилде, кыргыз тили жана түрк тилинде жалпы билим берилет. Андан тышкары немец тили, англис тили, орус тили, кытай тилдерин кошумча үйрөнсөңүздөр болот. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Анда биз агайыбыз бардык жакшы суроолорго толук жооп бере алды деген үмүттөбүз. Сиздерге, абитуриенттерге дагы ак жол каалайбыз. Буюрса, сиздер биздин университетибиздин студенттери болооруңарга ишенебиз жана бардыгыбызга жаратканыбыз жардам берет деген ойдомун. Ошо менен биздин бүгүнкү студенттер жана бүтүрүүчүлөр менен иш алып баруу филиалы жана теология факультети тарабынан уюштурулган Кыргыз-Түрк Манас университетинин онлайн тантуу программасы ушу менен соңуна келип жетти. Дагы айтып кетчү нерсе, эгерде кимде-ким бул биздин онлайн программабызды көрө албай калган студенттерибиз, абитуриенттерибиз болсо, биздин YouTube каналыбызга кирип Students of Manas деп жазсаңыздар, бул жакта биздин бардык факультеттерибиз тууралуу маалыматтар ошо онлайн эфирдеги агай эжелерибиздин так жооптору менен бул эфирди биз дагы ошол жака жүктөйбүз. Бардыгыңыздарга ийгилик барыңарга анда. Жакшы туруңуздар. Көрүшкөнчө.